Азыр сиздер менен биз адам каттаганды үйрөнөбүз. Адам катташ үчүн регистрация деген жерди басабыз, личный кабинеттеги. Мынакей регистрационные данные. Бул жер жалаң кызыл жылдызча болуп турган жерлерге каттала турган адамдын фамилиясын жазабыз. Өскөнбай кызы Бегимай. Өскөнбай кызы, аты болсо Бегимай. Жаздык, отчествосын жазбай койсок болот. Так, дата рождениясы 1-жылын жазып алабыз. 1975. Так, 1975 белгиледик. Андан кийин айын июнь. Андан кийин 6-чы. Мынакей. 29-чу экен. Кечиресиздер. 29-июнь. 29-июнь 75-жылкы. Андан ары кеттик. Так, закрыт класс. Пол женский. Мобилдик телефонду жазганда өтө абайлайбыз. Себеби мына бул жерден Кыргызстан мамлекетин белгилейбиз. Эгерде сиздер Россияда болсоңуздар Россия, Монголия болсо Монголияны белгилейсиздер, Казакстан болсо Казакстанды белгилейсиздер. Плюс 996 чыккандан кийин 0ду жазбайсыздар, жазбаңыздар 0ду. Дароо эле 700 кодду жазып кетебиз. 76 103. Андан кийин кызыл жылдызчалар жок, бул жерде кызыл жылдызча жок. Адрес дегенде көбү жаза албай кыйналат. Адрес дегенде весь мир дегенди басабыз. Басканда весь мир чыгып калат. Жерден Кыргызстанды тандайбыз. Кыргызстан тандалгандан кийин берде 7 областтар чыгып калат. 7 област эмес, андан да көп чыгат, себеби Бишкек шаарлар чыгып калат. Бул жерден биз Нарынская деген тандайбыз, себеби Нарындан катып атабыз. Ат башы выбрать дегенди бастык. Андан кийин дом дегенге ар кандай эле номер жазып койсоңуз болот. Мен көбүнчө тууган күндүн эле числосун жазып коем. Кодовое слово дегенге биз Зарема деп эле коебуз. Зарема дейм, Бегимай деп коеюн, Бегимай. Бул пароль эмес, эч нерсе болмойт, кодовое слово Бегимай болсо. Так, эми биз баарын эле жаздыкпы? Текшеребиз бир сыйра. Жылдызча турган жерлерди айрыкча карайбыз, толтурдукпу, толтурбай калдыкпы деп. Вроде баарында тең эле бар. Эми биз сохранить дегенди басабыз. Сохранитти басып коюп кээ бирөө чыгып кетет, антпеңиздер. Сохранитти баскандан кийин дагы бир сыйра текшер дейт компания. Текшердиңиздер. Эми мына чындап сохранить кыласыздар дагы. Күтүп турасыздар. Мынакей бул жака деген азыр бул номерге уже кетти. Код кетти, ошол телефон номерге. Азыр мен жаппай турушум керек. Эгерде башка зарыл иштер болуп атса, жөн эле мынтип чыгып кетиңиздер. Анан сиздерге код келет, пароль келет. Ошол код менен пароль келгенде бул жерди ачасыздар дагы. Бул жакка паролду жазбайсыздар. Бул жерге именно код подтверждения дегенди жазып туруп, сохранить дегенди басасыздар. Ошондо баары удачно болот. Катталып аткан консультантыңызга код пароль барганга чейин муну закрыт кылып салсаңыздар, анда ал код менен парольду алыш бир канча күнгө созулуп кетет. Жосу бир канча саатка созулуп кетет. Ошондуктан сиздер лучше мынтип эле чыгып кетиңиздер. Чыгып туруңуздар, пока башка иштериңизди бүтүрүп бериңиздер. Андан кийин код подтверждения келгенден кийин жазып сохранитти басасыздар. Туура эле түшүнүңүздөр болушуңуздар керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Менин видеом жаккан болсо лайкты басып туруп подписаться кылып коюңуздар. Себеби менин видеомду менин гана командам көрүп алат. Жана качан гана подписациянын саны 1000ге жеткенде биз прямой эфирде жолуга алабыз. Ошондуктан ар бириңиздер лайк басып, сөзсүз подписация болуңуздар.